Автобуста аял кызды башка уруп жоолугун жулуп алган. Социалдык тармактарда бир аял кызды жоолук салынган үчүн урушуп, кемсинтип кыргызча сүйлөөнү талап кылган видео тарады. Кадрларда автобуста отурган аял эшик тарапта турган кызга кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Бир аз убакыттан кийин ал ордунан туруп, кызга жакындап, аны түртүп, башына уруп, жоолугун жулуп алган. Ички иштер министрлигиндеги өздүк булактар. Репортер KG'ге маалымдагандай, окуя Ош шаарында болгон. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, учурда жетекчилик окуянын бардык жагдайларын тактоону, ага катышкан эки тараптын өздүгүн аныктоону тапшырды. Андан кийин алардын кыймыл-аракетине юридикалык баа берилет. Арбап койсоңуз. Жумушта эмне гана болуп кетпейт, эмне бул таң калтырбайт адамдарчы биздин кызматта. Уважаемый, вставайте, все. Бишкектин борборунда отжимания жасаган киши ОПМС кызматкерлерин таң калтырды. Бишкектин борборунда эркек киши жолдо фитнес уюштурду. Бишкектеги чок ортосунда адаттан тыш окуя болуп, видеого түшүп калган. Эркек түздөн-түз унаа жолдо отжимания жасай баштаган. ОПМС кызматкерлери менен кыска маектешүүдөн кийин ал киши жолдон чыгып, коопсуз жерде машыгууну улантууга жөнөттү. Сокулукта окуучу кыз каза болду. Сокулук районунда окуучу кыз жол кырсыгынан көз жумду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда окуя 2025 жылдын 28 ноябрында болжол менен саат 12:05 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 28 чакырымында болгон. 1987 жылы туулган жаран Дав үлгүсүндөгү унаасын Сокулук айылынын Фрунзе көчөсүндө айдап бара жатып, 2009 жылы туулган жаран жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 11 класстын окуучусу болгон өспүрүм окуя болгон жерде каза болгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Vay bile. Adam süz getiriyor. Ezip ketip kalgan. Yosh bola ekan, maydalab ketibdi. Ha? Vay bile. Ezip o'tib ketib bola. Avtobusda ezib o'tib ketgan o'shada? Vay bile. Skori endi kelyapti, qara. Vay bile. Yo'l ber skoriga, stres beryapti. Ташиев келиндерге үйдө отуруп көп акча табууну сунуштады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кийинки жылдан тартып мамлекет тоолуу аймактарда төрөлгөн 4-чү баладан баштап убадалаган суммаларды бере баштаарын айтты. Мына төрөй турган келиндерибиз Москвага барып иштебей, үйдө отуруп бала чаканын санын көбөйтүп эле көп айлык алса болот. Аны төлөөгө мамлекеттин күчү жетет, деди ал 27 ноябрда Кемин шаарында. Эске салсак, бийик тоолуу жана барууга кыйын алыс аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмүн берүү ишке киргизилип жатат. Жарлыкка президент Садыр Жапаров былтыр 23 декабрда кол койгон. Ага ылайык 4-чү балага 100 000, 5-чиге 600 000, 6-чы балага 800 000, 7-чи балага 1 миллион, 8-чиге 1 миллион 200, 9-чу балага 1,5 миллион, 10-чу жана андан кийинки балага 2 миллион сомдон берилет. Манас мэриясы жаңы жылдык корпоративдик иш-чара өткөрүлбөйт. Манас шаарынын мэриясы 2025 жылы боло турган жаңы жылдык корпоративдик иш-чараларын токтотту. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Мэрия мындай чара ыксыз чыгымдардын алдын алуу максатында жасалып, шаар тургундарына үлгү болуу үчүн жасалып жатканын түшүндүрдү. Мэрияга баш ийген мекемелерге иш-чараларды расмий жыйынтыктоочу иш-чаралар менен чектеп, топтолгон каражаттарды аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана шаардын социалдык мекемелерине жардам көрсөтүүгө жумушоо сунушталды. Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдөр түнгүсүн 2 скутерди урдап кетип, бирин тетикке берип салышкан. Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдөр түнгүсүн 2 скутерди урдап кетишкен. Скутерлердин бирин алар тетиктерге ажыратып жетишкен. Милиция аларды кармаган, бирок жашы жете элек болгондуктан ата-энелерине милдеттенме алуу менен өткөрүп беришкен. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган.
азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык, ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. 26 жылдын 1-январынан баштап төрөлгөн биздин тоо жерде төрөлгөн балдарыбыздарга 4-чү балага 400 миңден баштап 10-чу балага чейин 2 миллион сомго чейин берилет. Ар бир балага. Мына, пожалуйста, төрөй турган келиндерибиз Москвага барып иштебей, же башкага барып иштебей эле төрөп эле жакшынакай болуп үйдө отуруп, бала чаканын санын көбөйтүп эле айлыкты көбүрөөк алып отурса боло берет. Ага мамлекет күчү жетет, Кудай кааласа. Автобус. Bak kalama canı, Sivya'ya getirdim, tanım bu aldım. Edemem. Getirmeyeyim mi? Ben şu yerde duruyorum aldım. Ben Kırgız'dan görsem. Kırgız'dan çözüm. Kime ait? Santo Cristo Pastorine, de ser Parmak koysun var. Почему?